Саламатсыңарбы окуучулар? 8 класстар үчүн кыргыз тили сабагын баштадык. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз сүйлөмдөрдөгү сөздөрдүн орун тартиби. Силер менен мен Гүлзат Тойчубаева, номер 1 гимназия жатак интернатынын кыргыз тили жана адабияты мугалими. Бүгүнкү сабактан силер сүйлөмдөрдөгү сөздөрдүн түз, терс орун тартиби тууралуу маалымат аласыңар. Ыр түрүндөгү тексттерде жана баяндооштун тобун орду алмашып келери, стилдик максатка ылайык болорун, көнүгүүлөрдү аткарып түшүнүп аласыңар. Сабакка активдүү катышып, тапшырмаларды өз убагында аткарууга үйрөнөсүңөр. Алгач жаңы тема өтөрдөн мурда жалпы өтүлгөндөрдү кайталап алалы. Кайталоо үчүн суроолор. Биринчи, сүйлөм мүчөлөрү кайсылар жана алар кандай топторго бөлүнөт? Экинчи суроо, сүйлөм баш жана акындоочу мүчөлөрүнүн катышуусуна карай кандай болуп бөлүнөт? Үчүнчү суроо, бир тутумдуу сүйлөм деген эмне, анын кандай түрлөрү бар? Төртүнчү, эки тутумдуу сүйлөм деген эмне, анын түрлөрүнө мисалдарды келтирүү менен пикириңерди далилдегиле. Бешинчи суроо, энин тобу деген кандай, ага кайсы сүйлөм мүчөлөрү кирет? Алтынчы, баяндооштун тобуна кайсы сүйлөм мүчөлөрү кирет? Бул суроолорго жоопторду жазып мага жөнөтүп коюуну унутпагыла. Анда эмесе жаңы теманы баштадык. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби сөздөрдүн синтаксистик милдеттери менен байланыштуу. Сүйлөмдү уюштурууда баш жана акындоочу мүчөлөрдүн грамматикалык табиятын билбей туруп, сүйлөмдөрдөгү сөздөрдүн орун алуу тартибин аныктоо мүмкүн эмес. Эки тутумдуу сүйлөмдөрдө энин жана баяндооштун тобу болорун мурда өткөнбүз. Кара сөз түрүндөгү чыгармаларда сүйлөмдүн ээси баяндооштун тобунан мурда, ал эми баяндооштун тобу энин тобунан кийин орун алат. Мисалы, турмуштун түйүнү адамдын акылынан терең жана кенен. Муну схема түрүндө бере турган болсок, ал төмөнкүчө болот. Энин тобуна түйүнү эмнеси деген суроого жооп берип болду. Аны менен байланышкан сөз эмненин деген суроого жооп берип аныктооч болду. Ал эми баяндоочубуз терең жана кенен бирөөмчөй баяндооштор, атооштук баяндооштор болду. Аны менен байланышкан сөз акылынан эмнесинен деген суроого жооп берди. Андан кийин кимдин деген суроого жооп берип, бул дагы баяндооштун тобуна таандык болду. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн мүчөлөрүнүн орун алышынын эки түрү бар. Биринчиси түз орун тартиби, экинчиси терс орун тартиби. Сүйлөм мүчөлөрүн тилде калыптанган, көндүм болгон адатка айланган орду сүйлөмдөгү түз орун тартип деп аталат. Түз орун тартип боюнча сүйлөм мүчөлөрү төмөнкүдөй багытта жайгашат. Биринчиси сүйлөм ээси жана андан кийин баяндоочу. Экинчи аныктооч жана аныкталгыч. Үчүнчү толуктооч жана толукталгыч. Бул жерде баяндооч, этиштик баяндооштор болот. Төртүнчүсү бышыктооч жана бышыкталгыч. Бышыкталгыч сөз дайыма баяндооч болот. Эми ушуларга мисал келтирип көрөлү. Жана баяндооштун түз орун тартибине. Турмуштун ар бир күнү тоскоолдук. Экинчи аныктооч менен аныкталгычтын түз орун тартибине. Чеберлик сөздүн ордун таба билүүдө. Муну билгендин ар бир сөзү алтын. Кийинки толуктооч жана толукталгычтын түз орун тартибине. Учурунда болбогон майда кемчилик бара-бара чоң кемчиликке алып барат. Төртүнчү бышыктооч жана бышыкталгычтын түз орду. Ар ишке жалкоолук кылбоо үчүн аракеттен. Бирок сүйлөмдөрдөгү сөздөр дайыма эле өзүнүн көндүм болгон түз ордунда жайгаша бербейт. Сүйлөмдөгү тигил же бул сөзгө угуучунун көңүлүн бурдуруу максатында атайын көтөрүңкү логикалык басым менен тактап, дааналап, өзгөчөлөп айтууга туура келет. Мындай учурда сөздөрдүн орду алмашып келет. Мисалы, билген жакшы нерселериңди айтып жүр элге. Андан кийин дос күт ар элден. 1 жылдан бери бүткөргөн ишиң ушулбу сенин? Ишти баштаарда ойлонуп көрөсүң. Бул жерде биринчи сүйлөмдө толуктооч жана толукталгычтын орду алмашты. Андан кийинкиси толуктооч жана толукталгыч. Андан кийинкисинде аныктооч жана аныкталгыч. Андан кийинкисинде жана баяндооштун орду алмашып келди. Сүйлөмдүн кандайдыр бир мүчөсү стилдик максатка ылайык
өзүнүн демеки түз ордун өзгөртүп жайгашса, ал терс орун тартип деп аталат. Демек, терс орун тартип угуучунун көңүлүн бурдуруу максатына негизделет. Оозеки айтууда көңүл бурулган сөз көтөрүңкү, күчтүү үн менен, өзгөчө басым менен айтылат. Ал эми жазууда ал сөз бир орунга коюп жазылат. Мындай көтөрүңкү, күчтүү үн менен, өзгөчөлөп айтылган сөз логикалык басым түшкөн сөз деп аталат. Жайынча кара сөз түрүндөгү тексттерде логикалык басым сүйлөмдүн аягыраагы чегине, башкача айтканда, баяндооштун алдындагы сөзгө түшүрүлөт. Мисалы, билбеген адам баарына макул болот. Ал эми буйрук жана илептүү сүйлөмдөрдө логикалык басым ошол маанини билдирүүчү баяндоочко түшүрүлөт. Мисалы, жашасын эркиндик, адамзаттын улуу байлыгы. Бул жерде жашасын деген сөзгө түштү. Андан кийин суроолуу сүйлөмдөрдө логикалык басым суроо маанисин билдирүүчү сөзгө түшүрүлөт. Мисалы, өзүң конуп отура турган бутакты эмнеге кыркып жатасың? Бул жерде эмнеге деген суроого түштү. Ал эми жай сүйлөмдө логикалык басым айтуучунун ой максатына байланыштуу болот. Кайсы сөздү белгилеп айткысы келсе, ошол сөздү көтөрүңкү үн менен басымдуу айтат. Мисалы, адам уят сыйыт жагынан жаңы келген келиндей болсун. Бул жерде келиндей деген сөзгө басым жасап атат. Андан кийин адам уят сыйыт жагынан жаңы келген келиндей болсун. Бул жерде жаңы келген деген сөзгө басым жасалды. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ордун туруктуу же өзгөрмөлүү, кыймылдуу болушу аларды өз ара байланыштыруучу каражаттарга дагы негизделет. Эгерде сүйлөмдөрдөгү сөздөрдүн өз ара байланышы сөз өзгөртүүчү мүчөлөр, жак, жөндөмү, көптүк жана башка аркылуу тээленсе, алардын орду белгилүү даражада эркин, өзгөрмөлүү болот. Мисалы, чыныгы жазуучу башкалардан бардыгын айкын көрүп турууга тийиш. Ушул сөздү өзгөртүп көргөндө, башкалардан чыныгы жазуучу бардыгын айкын көрүп турууга тийиш. Бул жерде башкалардан деген сөзгө басым жасалды. Андан кийин, эгерде бардыгын деген сөзгө басым жасай турган болсок, бардыгын чыныгы жазуучу башкалардан айкын көрүп турууга тийиш. Сөздөрдүн өз ара байланышы орун тартиби аркылуу же болбосо мыкташуу жолу аркылуу тээленсе, алардын сүйлөмдөгү орду белгилүү даражада туруктуу мүнөздө болот. Мисалы, пайда келтирбеген окумуштуу жемиш бербеген даракка окшош. Бул жерде пайда келтирбеген окумуштуу. Андан кийин жылуу сөз сүйкүм угулат. Сүйлөмдө атооштук баянdoошторго салыштырмалуу этиштик баянdoоштордун орду да өзгөрмөлүү, кыймылдуу келет. Стилдик нормага ылайык этиштик баянdoоштордун ордун эркин өзгөртүүгө болот. Сөздөрдүн мындай тартипте орун алышы прозалык чыгармалар үчүн мүнөздүү. Ал эми ыр түрүндөгү тексттерде ыргак менен уйкаштыкты сактоо максатында сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби эркин өзгөрүлүп айтыла берет. Мисалы, төмөнкү ырларды карап көрөлү. Эки жүздүү кишинин аяп кетем бүлөсүн, жук турат деп чочуймун балдарына мүнөзүн. Көбүнчө ыр түрүндөгү тексттерде сүйлөмдөрдүн орду каалагандай өзгөртүлүп айтыла берет. Эгерде сүйлөм тутумунда жеке сөздө же сөздөрдүн тобу да логикалык басым менен айтылса, логикалык басымга байланыштуу сүйлөмдүн интонациясында өзгөрүү болуп турат. Эгерде сөздөр түз орун тартиби боюнча жайгашса, логикалык басым кадыресе баяндооштун алдындагы сөзгө түшүрүлөт. Мындай учурда бүтүндөй сүйлөмдүн интонациясы кадимкиче жай болот. Ал эми логикалык басым анчалык күчтүү эмес, бошоң келет. Эгерде логикалык басым же сүйлөмдүн башындагы, же акырындагы, же ортосундагы сөзгө түшүрүлсө, анда бүтүндөй сүйлөм чымыркануу, күчөтүү интонациясы менен айтылат. Логикалык басым да көтөрүңкү болот. Ырда логикалык басым көбүнчө анын ар бир сабынын акырындан мурда айтылган сөзгө түшүрүлөт. Бирок бул ырда логикалык басымдын
туруктуу ордо эмес. Ырда сөздөрдүн орун алуусу кандай эркин, өзгөрмөлүү болсо, андагы логикалык басымдын колдонулушу да ошондой эле өзгөрмөлүү келет. Эгерде ырсаунун биринчи сөзү этиштин буйрук ыңгайынан уюшулган баяндооч болсо, анда логикалык басым ошол баяндоочко түшүрүлөт. Мисалы төмөнкүлөрдү карап көрөлү. Үй тапшырмасы 222 жана 225 көнүгүүлөр.